Салам достор, бүгүн биз силерге иммиграцияга ылайыктуу 5 өлкө жөнүндө айтып беребиз. Камсанабаңыз, кетүү үчүн көп акча кереги жок. Иммиграция башка өлкөнүн жараны туруктуу же убактылуу жашоо үчүн башка өлкөгө көчүп келиши. Польша экономикалык жана социалдык жактан ылдам өсүп жаткан өлкө. Жашоо деңгээли боюнча дүйнөлүк рейтингде 34-орунду ээлейт. Менталитети Россия, Украина жана Белоруссияга окшош. Артыкчылыктары: мыйзамдары туруктуу, баалары төмөн, Европа өлкөлөрүнө визасыз чыгуу мүмкүнчүлүгү бар, жогорку деңгээлдеги маданияттуулук. Кемчиликтери: айлык акы аз, орточо эсеп менен 800 евро. Польшада туруктуу жашоону каалагандар сөзсүз поляк тилин үйрөнүшү керек. Польшанын жарандылыгын алуу үчүн өлкөдө 8 жыл жашоо зарыл. Чехия Европадагы экономикасы туруктуу мамлекет, орточо айлык акы 1100 евро. Артыкчылыктары: кылмыштуулук аз, турмуш тиричилик товарлары азык-түлүк арзан, билим берүү бекер. Чехия бизнес жүргүзүүгө эркиндик бергендиги менен иммигранттар арасында популярдуу. Кипрда айлык акы жогору, 1600 евро. Артыкчылыктары: ыңгайлуу климат, салыктар төмөн. Кипрдин эң чоң өзгөчөлүгү кош жарандуулукту тааныйт. Австралия толугу менен иммигранттардан турган континент. Артыкчылыктары: айлык акы жогору, 3000 евро. Сапаттуу билим берүү, бекер медицина. Кемчиликтери: ысык климат, баалар өтө жогору, курт-кумурскалар көп. Кандай жумушчулар керек экенин Австралия өкмөтүнүн расмий сайтынан билсеңиз болот. Канада жашоо сапатынын деңгээли боюнча рейтингдерде биринчи турат. Орточо айлык акы $2800. Артыкчылыктары: бекер билим берүү жана медицина. Туруктуу экономика, кылмыштуулук төмөн. Кемчиликтери: кээ бир аймактарында кыш өтө суук, баалар жогору, карьералык өсүшкө мүмкүнчүлүктөр аз. Англис тили жок бул мамлекетте жүрө албайсыз. Бош вакансияларды Канада өкмөтүнүн расмий сайтынан таба аласыз. Достор, бүгүн биз силерге топ 5 иммиграцияга ылайыктуу өлкөнү санап бердик. Саламатта калыңыздар.